Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Ман қал", ким айтса: "Ашхаду ан ла илаха иллаллах, вахдаху ла шарика лах, илахан вахидан, ахадан самадан, лам яттахид сахибата вала валадан, ва лам якун лаху куффан ахад". 10 маррат, 10 жол айтса. Катабаллаху лаху 40 алф хасана, Аллаға 40 миллион сауап жазады. 10 жолу 1 минутта айтасыз. 40 миллион сауап. Апаңызға ушу белекті алып барың. Атаңызға ушу белекті алып барың. Аялдар өзгөчө төшөк салып атып эле айтып коет. Тамак бышырып атып эле айтып коет, кир жууп атып эле айтып коет буну. Үйдү шыпырып атып эле айтып коет. Уйду сагып атып эле айтып коет. Тилдерди зикирге бурбасак, ушак, пайдасыз сөздөрдө, жүрөктү карайта турган сөз, кабырды караңгылык менен толтура турган, ахиретте пушайманчылыкка алып бара турган, күнөөдөн башка эчтеке жазылбайт. Ошон үчүн тилдерди зикирге алып барайлы. Ла илаха иллаллах. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан улуу хадиси бар. Имам Бухари рахматуллаху алейх өзүнүн китебинде эң акыркы хадисти ушуну алып келген. Имам Бухари айтат: Абу Хурайра разияллаху анху айтат, пайгамбарыбыз мындай деди дейт: "Калиматан хафифатан алал лисан, сакилатан фил мизан, хабибатан илар рахман, субханаллахи ва бихамдихи, субханаллахил азим". Эки сөз бар. Бул хабибатан илар рахман, Аллага өтө сүйкүмдүү сөздөр. Сакилатан фил мизан, таразата өтө оор, салмактуу. Хафифатан алал лисан, тилге аябай жеңил. Кайсы десе субханаллахи ва бихамдихи, субханаллахил азим. Мына пайгамбар айтты, ким ушу бул эки сөз Аллага сүйкүмдүү экен, таразада оор экен, тилге жеңил экен, бир жолу айтсаңыз, Алла субхана ва тааланын тарабынан ошого жараша мухаббат. 10 жол айтсаңыз, 100 жол айтсаңыз, дагы Алланын мухаббаты күчөйүп кете берет сизге. Бир жол айткан менен 100 жол айткан экөө тең эмес. Мына жерден үйгө чыктык, үйгө азырынды коптан окуйбуз, үйгө барганга чейин жөн айтып койдуңуз буну. 100 жол айтып койдуңуз. Ошон үчүн иншалла тилдерибизди зикирге, мүнөз пейилдерибизди оңдойлу, бирибизге жакшы күмөндө болойлу, амалдарыбыз ихластуулук менен болсун. Бирөө мактасын, бирөө көрсүн, бирөө билсин, бирөө уксун, дагы бирөө башка. Жок. Алла билсе болду. Алла разы болсо болду. Алла мактаса болду. Алла ушу кулум десе эле болду мага деп. Ошон үчүн иншалла карап туруп даават, биз өзүбүздүн жакшылыгыбызды бирибизге таркатайлы. Акырын алхамдулилля, неден карап туруп кийинки айылга барып келейли. Ал айыл бизге келсин конокко, чогулуп алып дагы Бишкекке барайлы. Bundan keyin Sokuluktaslar var, Alamedin mi bu? Sokuluk, Alamedin'e varaylı. Çüyden maşallah gölge varaylı. Gölden o Batken'e varıp geleyle. Batken'den Talas'a gelip Talas'tan bu. Narınga varaylı. Oş calavatı kıdırıp kayra çüyge geleyle. İşlerimizi jaşnaka kılıp, üydögülerde dinler olsun. Ayal zatı barı jolukta olsun. Sizin aldığınızda üydö bürö uşakta olsun. Sırtta köşede bir nese deye almayız. Бирок үйдө сиздин аялыңыз башкаларды ушактап алсын. Токтотуп коюңуз. Балдарыңыз, кыздарыңыз бирөөнү ушактап алсын. Токтотуп коюңуз. Үйдө таалим кылыңыздар. Сөзсүз дини китеп болсун. Күн сайын пайгамбарыбыздын өмүр баяны, Кур'ан-ы Карим окулсун. Үйдө алхамдулилля дини чөйрө. Жатарда бардык дуалар, зикирлер, алхамдулилля. Бардыгынан үйдө. Акырын иншалла вакыт келет, вакыт келгенде чет мамлекетке чыгып келейли. Азыр бүткүл үммөткө алхамдулилля. Атак өлүп калабыз, Эчтеке кылбай ошол ойдон өлүп каласың. Тез эле өлөбүз, баарыбыз. Өмүр өтө эле кыска. Өтө эле кыска. Адамдар көрүп атпайбы, бийлеп атып өлүп атат да. Ырдап атып өлүп атат. Bir kişi svetoforda kızıl göt koy, toktap kalır. Arkasından signal. Toktoğun boydan ötüp köp duruyor beçereyi. Dağı jakşı ama berkenin besini basıp koyup duruyor.
келип караса өтүп кеткен. Мындайлар толтура окуялар. Адам оорудан өлбөйт, Алланын өкүмү менен өлөт. Ошон үчүн иншалла биз көп жашайлы туугандар. Эмне кылайлы? Көп жашайлы. Бирок өлүмдү эстен чыгарбай жашайлы. Өлгөндөн кийин тирилем деген жашайлы. Өлгөндөн кийин эмне? Мен сөз тирилем деп. Өлүмдүн коркунучун алып салыңыз. Өлгөндөн кийин тирилүү акыйкат бул. Кандай ушу баарыбыз отурган түшпү же акыйкат базыр? Өңүбүздө отурабызбы, түшүбүздө? Мен өңүмдө сүйлөп атам. Сиздерчи? Абдулла ибн Масуд разыйаллаху анху айтат, кандай ушу өңүбүздө отурабыз го, өлгөндөн кийин тирилүү кудду ушундай болот дейт. Ал кыял эмес. Болобу, кандай? Жок, андай эмес ал. Хак, якин менен. Өлгөндөн кийин тирилүү хак. Өлгөндөн кийин бүттү, эми каяктан тирилсин? Бул кафырлардын сөзү. Куранда Алла Таала айтат, бул кафырлардын ою. Мусулмандын ою андай болбойт. Мусулмандын көз карашы андай болбойт. Мусулмандын ишеними андай болбойт. Мусулмандын ишеними кандай? Кайра тирилем. Мусулмандын ишеними кандай? Кайра тирилем. Баткенчи айтканда даңгал айтайлы. Кайра тирилем деп. Айтыңыздарчы кана кайра? Шайтан айтыртпайт да ушунучу. Мен кайра тирилем деп жашайлы. Аялыңызга айтың, сен кайра тирилесиң сен, амалың оңдо. Куранда Алла Таала айтат, мындай дейт. Заамалладина кафару алла юбасу. Кафырлар айтышат дейт. Өлгөндөн кийин тирилүү жок. Кайра тирилүү, эч качанга тирилбейт деп атпайбы? Алла айтат. Кул бала ва рабби. Эй Мухаммад, айтып кой ошолорго. Бала, эмне үчүн кайра тирилбейт экен алар? Ва рабби, Роббума ант деп айткан. Касам деп айткан Роббума. Ла тубасунна сумма ла тунаббауна бима амилтум. Ва залика алаллахи ясир. Силер сөзсүз кайра тирилесиңер. Сөзсүз кайра тирилесиңер. Кийин кылган амалдарыңар тууралуу сөзсүз кабар табасыңар. Кабар берилет силерге. Эмне амал кылдыңар? Бардыгы силерге кабар берилет. Жана бул Аллага өтө эле жеңил. Ва залика алаллахи ясир. Бул Алла Таалага бул жеңил нерсе. Кыйын эмес. Демек, кайра тирилебиз деп жашайлы. Алланын алдында эсеп китеп беребиз деп жашайлы. Күн сайын жараткан Алла субханаху ва тааладан шүгүр кылып, Малики яумиддин дегенде бир ойлонуп коелу. Ошон үчүн жакшы сөздү көп айтайлы. Не кылайлы? Жакшы сөздү көп айтайлы. Жакшы сөздү көп айтайлы. Күн сайын периштелерге көбүрөөк жакшылыкты жаздыртайлы. Нени жаздыртайлы? Тобаны жаздыртайлы, истихфарды жаздыртайлы, салаватты жаздыртайлы, Куранды жаздыртайлы, жакшы сөздөрдү жаздыртайлы. Кандай ден соолугуңуз жакшыбы? Жазылат. Кудай сактасын. Бирөөнү энең деп сөкпөйлү. Бул дагы жазылат. Алдаган жак, бардык сөздү жазылат. Бирөөнү обзывать этпейли. Обзывать этип койсо мындай деп айтылат да, мындай кандай десем. Кара, кыйшык, бүкүр, дагы чанач, ар кандай сөздөр бар да бизде айтылганчы. Дагы бир тоокко окшотот, итке окшотот, баланча окшотот. Арам бул. Бул арам. Анан көп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн атынан эмес, башка сөздөр менен деле айтчу, бирок мындай Сайфулла, Асадулла, Алланын арстаны, Алланын кылычы деген. Бул батыр, бул берешен деген сөз, жакшы сөздөр бар го, ошо менен айтыңыз. Эмне үчүн сиз жамандап айтышыңыз керек? Жок. Келиңиздер, сүйлөгөнүбүздү оңдойлу. Ниеттерибизди оңдойлу. Амалдарыбызды, ойлорубузду оңдойлу. Мүнөзүбүздү, пейилибизди, жашообузду оңдойлу. Акча тапкан жолун, акча сарптаган жолун пайгамбарыбыз айткандай кылып оңдойлу. Колубуздан келишинче аракет кылайлы. Бири-бирибизге жардам берейли. Күн сайын Куран окубаган күн болбосун бизде. Куран окуу дегенде өлүккө окуу деп эле түшүнүп алганбыз да. Андай эмес. Аксакалдар, үмүтсүздүк шайтандан. Курандын айы келатат. Рамазан ай. Мына апрелден башталып калат эми. Ошого чейин Куран менен кирейли, тоба менен кирейли, бири-бирибизди кечирип кирейли, ынтымак менен, достук менен кирейли. Ушундай маанай, шандуу кирейли.
Рамазан, я Алла, жеткире көр Рамазан айга деп. Канча адам жетпей калды. Былтыркы Рамазанда бир топ досторубуз бар эле. Ойлогон алар деле ошо Рамазанга жетсек керек деп. Ошо Алла Таала тагдырыбызда көптөгөн Рамазан айын жазсын. Ошон үчүн ким билет, ким жетет, ким жетпейт. Бирок тилегибиз, дуабыз Алладан, я Алла жеткире көр. Бардык адамзатка жакшылык каалайлы. Бардык адамзатка хидаят каалайлы. Бардыгына колубуздан келишинче пайда жеткирейли, дуа кылайлы. Бирөөсүн жек көрбөйлү, бирөөнү жаман көрбөйлү. Намазыбыз өз жолун жакшы болсун. Жашооңузда Куран барбы, жокпу? Айта алайлы. Алхамдулилла, менин жашоомда Куран бар. Жашооңузда зикир барбы, жокпу? Алхамдулилла, жашоомда зикир бар. Канча убакыт зикир кыласыз? Жарым саат. Азаматсың. Канча? 15 мүнөт. Молодецсиң. Күн сайынбы? Күн сайын. 100 жол истигфар бар, тоба барбы? Бар. Алхамдулилла. Туган, мен силерге да бир эки сөз айтайын. Алла Кур'анда айтат: "Ал-малу вал-банун зинатул хаятуд дуния вал бақиятус салихат хайрун инда роббика саваба ва хайрун амала." Мал, мүлк, бала чака. Будан үмүт кылбай эле коюң. Будан үмүт кылбай эле коюңуз. Капа болбоңуз, бирок үмүт кылбай эле коюң. Мал, мүлкүңүз барго? Бала чакаңыз барго? Үмүт кылбай эле коюң. Алла айтып атат, бул жашоонун кооздугу эле дейт. Временный наслаждение деп коет. Кичине эле утурумдук эле ушулардан аз-маз пайдаланасыз, ушундай бир кооздук. Түбөлүктүү сиз менен кала турган амал, салих амал. Ушудан үмүт кылыңыз, истигфардан үмүт кылыңыз, садакаңыздан үмүт кылыңыз, намазыңыздан үмүт кылыңыз, орозоңуздан үмүт кылыңыз, Кураныңыздан үмүт кылыңыз, зикириңизден үмүт кылыңыз. Бала чака, акча, дүйнөңүздөн үмүт кылбаңыз. Алладан үмүт кылганга лайыктуураак, хайрун амала. Үмүт кылганга жакшыраак эмне экен? Бақияту салихат. Бақияту салихат деген эмне? Бақият деген түбөлүктүү калуучу. Салихат жакшы амалдар. Бир жол айтасың, түбөлүктүү мөмөсүн аласың. Азыр мисалы мен 1 сом бердим дамылага, 10 сом бердим, 100 сом бердим, сок бериң, болду, бүттү, суу берди, бүттү. Сиз айтыңыз, ана бир айтыңыздарчы барыңыздар. Субханалла. Буну соон түбөлүктүү аласыз таксыр. Сизден эч ким ала албайт буну. Түбөлүктүү жыргайбыз ушуну. Бир жол айтасыз, түбөлүктүү бунун пайдасын алабыз. Ушуну бақияту салихат деп коет. Пайгамбарыбыз айтты: "Ма хунна бақияту салихат." Бул бақияту салихат эмне алар десе, субханалла, валхамдулилла, ва ла илаха иллаллах, валлаху акбар, ва ла хаула ва ла куввата илля билла. Бақияту салихат. Буну бир жол айттыңыз, сизде калды, эч ким ала албайт тияка буяка. Калды. Түбөлүктүү буну соогун аласыз. Буну нурун Кудай кааласа бу дүйнөдө дагы берекесинен табасыз. Кабырда дагы кабырга барганыбызды алабыз. Ахиретте Алла Тааланын алдында түбөлүктүү бар буга. Ушул пайда. Башка жерде Куранда Алла мындай дейт: "Йаума ла янфау малу ва ла банун." Бала чака, мал дүйнө дей берип, кыямат күнү пайда бербейт деди булар. Йаума ла янфа мал ва ла банун. Мал мүлкүңүз, атыңыз, акчаңыз, дүйнөңүз, ва ла банун, балдарыңыз, неберелериңиз, кыздарыңыз сизге пайда бербейт. Илля ман аталла би калбин салим. Ким Аллага таза жүрөк алып барса, ошол гана пайда берет дейт. Жүрөктө кек жокпу? Жок, алхамдулилла. Көрө албастык жокпу? Эч кимге? Жок. Текеберлик жокпу? Жок. Ширк, куфур жокпу? Жок. Мунафыктык жокпу жүрөктө? Эки жүздүүлүк жокпу? Жок. Ана. Кимдин жүрөгү ушундай болсо, ошол жүрөк пайда берет. Алла айтып атат: "Мал мүлкүң пайда бербейт. Бала чакаң буга пайда бербейт." Жакында эле бир досум бир неме жөнөтүптүр. Ошону айтып берейин. Турцияда бир киши мечит салган экен. Ал мечиттин аты Каанни акалтул инаб деген аты ушундай экен.
жүзүм жегендей болдум деген экен аты. Бул окуясы мындай болду. Бир киши 2 килограмм аябай жакшы жүзүм алып аялына бериптир дагы. Сыртка бир иштер менен чыгып кеткен экен. Келип жүзүмдөн калуусу, жүзүм калтыр бардыгын жеп коюштур да булар. Ой келиптир. Булар мен тирүү кезимде мени ойлобогондон кийин, өлгөнүмдөн кийин баланы ойлойбу булар мени. Ушул ой келиптир да. Кой деп эле ана сыра баягы недвижимость деп коебуз го. Кыймылсыз мүлктү саткан офиске барып да. Бир жери барбы? Мечит салганга. Жери бар, канча акча? Мына счетунан которуп эле строительный компания канчага курасың, канча убакта курасың, мына акчасын берип. Сыраз барын бүтүрүптүр, үйүнө келиптир. Үйүнө келип анан айтты, каякта жүрдүңүз? Жок, тияк бияк сурап калдым. Ушул адам мечит салдырып атат мени. Не болду эле? Анан аялына айтып берди аны. Силерде ушундай мага ой келди. 2 килограмм эң жакшы жүзүмдү койсоң, мени ойлоп кичине да калтырып койбосуңар. Тирүү кезимде силер мени ойлобогонуңар, мен өлгөндөн кийин баланы ойлойсуңарбы? Ошон үчүн мен кой өзүм өлгөндө мурда иш кылып калайын. Өзүмдүн камымы өзүм жеп алайын эртерээк. Булар мага бир нерсе кылып бергидей эмес булар. Деп тиги мечитти салдырып бүтүптүр. Анан ошо мечитке ат коюптур. Жүзүм жегендей болдум деген. Мечиттин аты жүзүм жегендей болдум. Кандай экен? Бүгүнкү күнү бар Турцияда 400 жыл болуптур. Ошо мечиттин курулганы канча? Таксыр эле биз да жүзүм жегендей бололу кичине. Кандай дейсиздер? Аркадан үмүт кылбаңыз. Эми жакшылык болуп калсын го, эми жакшылык болуп калсын эми мындай. Бирок өзүбүздөн калбайлы да акалар. Өзүбүздөн калбайлы. Адам өлгөндөчү периштелер дагы келет, туугандар дагы келет, билесиңиз? Периштелер айтат: "Мада каддама". Туугандар айтат: "Мада аххара". Периштелер айтат экен: "Бул алдыга ахиретине не жиберди?" десе, туугандар аркага не дүйнөнү таштады дейт экен. Периштелер не дейт экен? Алдыга не жиберди? Садака жибердиңизби? Садакаңыз сизди күтүп алат тиякта, таксыр. Орозоңуз, намазыңыз, зекетиңиз, ажылыгыңыз, умраңыз, даватыңыз, дуаңыз, Кураныңыз бизди күтүп алат. Тияктан күтүп алат. Амал күтүп алат, кабырда күтүп алат, ахиретте күтүп алат, пил суратта күтүп алат. Ошон үчүн алдыга амалдарды жиберип калайын. Периштелер айтат экен да, алдыга бир нерсе жиберди беле деп. Туугандар келип айтат экен: "Аркадан эмне таштады? Бул алдыга эмне жиберди?" деп суроо берип атса, туугандар аркага эмне таштады? Сиздечи, сизди. Кабырда эмес, өлгөн түнү эле сизди таштап коет бардыгы. Тияка жете эле өлөсүң го, баарыбыз да өлөбүз да. Ошо түнү эле сизди таштап коет. Бирөө жатпайт сиз менен. Бирөө жатпайт. Баягы азыр эркелеткен, күйүп ата, саар кеч, ушуларды багам, окутам деп эле жанталашып, ар ким менен урушуп жүрөсүз. Бирөө жатпайт булардын сиздин менен. Аялыңыздан мен дайыма айтып жүрөм: 30 жыл, 40 жыл сүйүшүп жүрдүңөр. Бир түн жатып койбойсузбу? Жок. Бир түн жатып койсоң, будан кийин жата албайсың. Жатып ал акыркы жолу. Ушул ойдон кыяматта көрүшөсүңөр. Жок, жатпайм. Жок, жатпайм. Бу дүйнөдө эле таштап атат. Ахиреттечи? Кабырга баргандан кийин. Үстүбүзгө топурак эле башка эчтеке эмес. Биз ал күндү унутпай жашасак, адам болобуз, оңолобуз. Ошол күндү унутуп жашасак эле айныйбыз, бузулабыз. Бул пайгамбарыбыздын чечими ушундай. Бул айтылбайт, бизге айтып жүрбөсөк аны ким айтат аны? Бул акыйкат да. Нафсы каалабай айтат, бирок акыйкат да. Акыйкат. Ошон үчүн иншалла мына кийген булардын баардыгын алып калышат. Мындан баарын чечип калат. Саатты чыгар. Кроссовканы чеч. Ич кийимден баардыгын чечип алып калат. Болду. Кандай келдик, ошондой кетебиз.
Кичине айырма болуп калды, вес кошуп алдык. Кичинекей болуп келдик эле. Чоңураак болуп кетип атасың. 1,5 метр сурупка оролуп келдиң эле. 2,5 метр сурупка оролуп кетип атасың. Ушул айырмаң бар. Мындай эмес, 2 кулагың бар эле 3 кулак болуп кете тургандайчы. Андай жок айырды. Просто бизди алдап коюп атат да, мына дүйнөчү алдап коюп атат да. Ушуну ойлонтура койбойт, ушуну уктура көрбөйт, ушуну айттыра көрбөйт да. Ошон үчүн биз туугандар келиңиздер, ахиретке даярданып жашайлы. Ахиретке даярданган альхамдулилля булагы, борбору мечит. Да так иншалла аны сыртка чыгып, көчө, базар бирөөгө зулумдук кылбай, пайдабыз жетип турсун, Кээ бир учурларда бар. Сиз атайы көчөгө чыгыңыз, сооп издеп. Жолукканга саламдашыңыз. Ассаламу алейкум депчи, башка ишиңиз жок. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Ишиңиз ушу. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Пайгамбар айтат, соопту кырып атат ушу дейт. Кырып атат дейт. Өзүн тазалап атат. Пайгамбар айткан ал-бадиу бис-салам бария минал кибр. Ким биринчи саламдашса, текеберликтен таптаза дейт. Текебер биринчи саламдашпайт экен да. Биринчи саламдашкан жүрөгүндө текеберлик чыгып кетет экен. Бул жүрөгүн тазалап атабы? Ассаламу алейкум деген сайын 10 сооптон алабы? Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату десе? Мына сооптарды алды. Жөнүм. Көчөгө чыгып калды эле, баланчы тияк. Мен субханаллах, кээ бир адамдар бар, атайы вокзалдарга туруп алып сооп табышат. Мурунку учурларда. Жол автобустарды издейт, жол издейт, ошолорго жол көрсөтүү. Сиз каяка? Токмокко, бул жака токмокко. Сиз карабалта, бул жака карабалта. Онун иши эле ушул, жол көрсөтмөй. Сооп табат. Ал биз мейли андай атайлап чыкпасак да, сураса да айтпай коюп атпайбызбы? Башкадан сурап алчу деп элечи. Мына жүрөк карайганда ушундай болот экен да. Жүрөк карайганда ойлар сатыла баштайт экен. Дордойдо бир жазып коюптун. Продаю идея деп. Идея сатат экен. Идея. Ушан болсун не? Идеясы. Мусулманга жакшылыгын аябаш керек. Жүрөгүңүздө бир жакшы сөз бар го? Ошону калтырбаңыз, айтып коюңуз. Эмне калтырасың? Тилден чыгарып кое бериң. Билесиз да бул жакшы адам. Айтып коюңуз иштеге жакшы деп эле. Бирок шайтан айттыртпайт. Бирөөнү жок кезинде мактайлы. Бирөөнү тааныбастан туруп баа бербейли. Hazret Umar razıyallahu anhu'nun ulu nasihatı var. Uşu менен мен сөзүмдү аяктайм. Umar razıyallahu anhu күндөрдүн биринде бир киши келип калып анан сени тааныган бир кишини таап келчи. Сага ортосунда бир маселе болот да, ошону ишенгенге деп. Ал келип күбөлүк бериш керек да, мен ого буну тааныйм депчи. Бирөөнү алып келет. Ал келгенде алдан Hazret Umar сурайт. Кошнасы болосуңбу дейт. Жок дейт. Кошнасы болосуңбу? Сен буну азыр тааныйсыңбы деп атат да, мен тааныйм деп атат. Эми кандай тааныйсың? Кошнасы болосуңбу? Кирген, чыккан, бардык жакшы жаманында бирге болуп, курсанчылык кайгысында бирге болгон кошнасы. Кошнасы жок дейт. Экинчисин сурайт. Чогуу сапарга чыктың беле дейт. Чогуу сапарга чыктың беле дейт. Сапарда дагы адам баласы өзүн ички дүйнөсүн көрсөтөт, ким экенин билдирет, сабырдуулугун, боорукерлигин, колу ачыктыкпы же сараңбы, зыкымбы, баардыгын көрсөтөт. Сапарга чыктыңбы? Жок, сапарга чыккан эмесмин. Үчүнчүсүн айтат. Акча берип көрдүңбү беле дейт. Акча мамиле кылдыңарбы беле, соода сатык. Кээде берип, кээде алып. Жок, андай кылган эмесмин. Анда Умар айтат, анда мүмкүн сен буну мечитте көрсөң керек, дейт. Ооба, мечитте көргөнмүн дейт. Башын ылдый кылып аткан, кайра туруп аткан, кыраат кылып аткан, ошону көрдүңбү дейт. Ооба дейт. Сен буну тааныбайт экенсиң. Кете бер бар дейт. Кете бер.
Буга айтат, сен өзүң сен тааный турган бирөөнү алып келчи дейт. Алымдарыбыз айтат, бирөөгө бир мен буну тааныйм деп, же болбосо ушунун атынан сүйлөгөнгө 3 нерсенин бирөөсүн көрсөң, ошондо сүйлөгөнгө акың бар болсо, совсем акың жок. Кошуна болсоң тааныйсың. Акча берип мамиле кылсаң, билесиң да кандай адам экенин. Кичине акча, ошон үчүн айтат, акча берип көр. Ушуну азырына аябай алтын, бриллиант болуп атпайбы болчу. Акча берип сынап көрчү. Билинет кандай адам экен. Аслерде ошо акча берип сынап көргөндө бери барып ала албай жүрөр да кайра. Дамыл айтты эле ушу бир сынап көрөйүнчү ушуну деп. Совсем ушу бар болгон акчаңды кайра таба албай, ала албай. Кандай болот? Азыр заманда кандай болуп калды, туурабы? Туура. Мынакей туугандар. Демек Хазирет Умар айтып атат. Ал намаз окуп мечитте келип ошону эле карап жүрүп, сен аны тааныйм деп айтпа. Мен намаз окуганымды, Куран окуганымды, же насаат айтканы бул сиздер мени тааныбайсыздар. Мен сиздерди тааныбайм. Чогуу жашасак, чогуу сапарга чыксак, алды берди кылсак, анан тааныйсыз. Мен ким экенмин? Адамбы же адам эмес айбанбы? Же жырткычпы? Же кандай экен? Адамды тааныш кыйын. Ошон үчүн айткан бир жолу Хазирет Умар разыяллаху алдында бирөө-бирөөнү мактап калды да, өтө укмуш, зикир, дуа, тияк-пияк кылат. Вообще колу бошобойт экен, андай мындай депчи. Хазирет Умар разыяллаху айтты, сапарга чыктың беле деди. Жок деди. Сен мактаба деди анда. Сен буну билбейсиң деди. Сапар деген сөз адамдын ички дүйнөсүн изхар деп коет, ачуу деген сөз экен да. Сапарга чыкканда билесиң. Азыркы да сапар ол жеңил болуп калды. Москвага барасың, келесиң бир күндө эле. А мурунку сапарлар күндөп, айлап, апталап. Билесиң ким экенин, кандай экенин. Ошон үчүн жакшы болойлу туугандар. Келиңиздер, баарыбызга пайдалуу болуп жашайлы. Бири-бирибизге иншалла өзгөчө үйдөгү аялдарга, кыздарга ырайымдуулук кылайлы. Энелерге тазим, жакшынакай. Бүгүнкү күнү кыздарга, аялдарга, келиндерге өтө чоң зулумдук. Бул жакшы эмес. Жакшылыкка алып барбайт. Жакшылыкка алып барбайт. Аларга жардам берели. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям аял затын урган эмес. Кол көтөргөн эмес. Урматтуу ыймандуу эркектер аялдарды кордобойлу. Биз агаларды оңдогондон мурда өзүбүздү оңдойлу. Оңолгонубузга жараша алар оңолот. Сиз имамсыз. Сизди карап аркада түздөлөт. Ошон үчүн иншалла аялдарыңыздын, кыздар балдарыңыздын намазына көңүл караңыз. Көңүл буруңуз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өкүм берген. Өзүңү намазга бекем бол, үй бүлөңү намазга бекем кыл. Акыркы күндөрү келиндерге, кыздарга, аялдарга, алсыздарга бул жакшы эмес. Пайгамбарыбыз айткан: "Истаусу бин нисаи хайра", аялдарга жакшылык кылабыз деген ушул осуятты менен кабыл алып койгула деген. Ошон үчүн иншалла келиңиздер, аялдар алхамдулилла бизге тамак, кийим кече, көрпө төшөк, бала чакабызды багып, тарбиялап, ушунча көп жакшылыктарды кылып атса, кадырлап коелу. Кадырлайлы. Эненин кызматы, аял, келиндин кызматтарын кадырлайлы. Кыздарыбыздын, карындаштарыбыздын, эжелерибиздин кызматтарын кадырлайлы. Аларга рахмат айтып коелу. Рахмат айткандар барбы ушул арабызда? Эч ким айтпаса керек, Же тамак пиширип берсе рахмат айткан барбы, жокпу? Жок, Барбы? Машалла. Анда нижний чуйск алдыда экенсиңер анда. Анда алдыда экенсиңер сен. Эгерде чындап эле аялдарыңыздарга тамак жасап берген үчүн рахмат айтсаңар, точно алдыда экенсиңер. Сөзү рахмат айта турган нерсе. Бир сөзгө эле рахмат айтып атат, сизге сөз эмес, иш менен амал кылып берип атат. Алла разы болсун деп бир эле сөз айтып коюңуз. Бир күн курсант да. Бир сөзүңүз менен. Бирок хак сөз да. Ошон үчүн айтам. Жакшы сөздү жүрөгүңүздө алып калбаң, чыгарып кое бериң, эчтеке болбойт. Жакшыны жакшы деп эле кое бериң, берешенди берешен деп эле кое бериң. Алымдар айтышат, берешенди берешен деп айтпагандык сараңдык дейт. Жомартты жомарт деп айтыш керек да. Жакшыны жакшы деп туралы. Иншалла.
Құда қаласа. Құдайым иншалла барыңызды қабыл қылсын.